Бүгүн 30-июнда Жогорку Кеңештин алдында жарандык коомдун өкүлдөрү жана активисттер жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митингге чыгышты. Учурда Change.org платформасында документке каршы онлайн кол топтолуп жатат. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырык ташталды. Активисттер президентте парламент документти кабыл алса да, ага кол койбоого үндөп жатышат. Уже бир топ жылдан бери эле ошо массалык маалымат кызматы, журналисттерди сөз эркиндигине кандай бир мындай чабуул жасаган аракеттер бар да. Анан былтыртан баштап ошо биз сөз эркиндикке тийбейбиз, биз жанагы эле фейковый аккаунттарды эле камтыйбыз деген бир мыйзамды чыгара коюшкан. Ал мыйзамды Российский Федерациядан толугу менен көчүрүп алышкан өзүнө. Бүгүнкү күндө Российская Федерация айтып атат, бул мыйзам иштебейт экен, бизде механизм жок. Дүйнө жүзүндө технически бул маселе чечиле турган маселе эмес. Десе болбой былтыр аябай көп киши митингге чыгып, биз фейк эмеспиз, бул туура эмес десе да болбой, парламент кабыл алып берген, президент кайра артка жиберген. Быйыл кайра эле ошол маселе чыгып калганынан былтыр биз парламентке көбүрөөк басым жасачок да, силер меңерди иштетип атасыңар депчи. Быйыл уже биз түшүнүп атабыз, что парламент биякта эч кандай эме эмес. Тиешеси жок. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Конституция кабыл алынгандан кийин бардык маселени номер 1 адам чечет. Ал парламент үчүн өзү парламент, соттор үчүн өзү сот, аткаруу бийликтин башчысы, президент, еще жергиликтүү бийликтин деле каяка басасыңар дегендерди өзүм чечем дегенге алып баратат да. Значит, бүгүнкү күндө баары эмне кыймылдаса, ошол президенттен кызыктар. Аталган мыйзам долбоорунун автору депутат Гүлшат Асылбаева сунушталган жоболор интернетте өз атын жашырып, жалган маалымат тараткан фейктерге каршы багытталганын айтып келет. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдаштырылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн. Бүгүнкү митингге чыккандыбыздын себеби бул ошо сөз эркиндигин чектеш керек деген негизги ошол айта турган сөзүбүз болуп атат. Себеп дегенде буттан тайган тураттагы сөздөн жыгылган турбай калат. Сөздүн кандай күчкө ээ болорун кыргыз ар дайыма билип келген, барктап, баптап, сактап келген. Чындыгында сөз эркиндигин канчалык камай берсе, канчалык басмырлай берсе, ошончолук баягы мындай кадимкидей мындай дат басат дагы, көк басат да. Канчалык көк баскан сайын саңырсып, жагымсыз бир окуяларга душар болобуз. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу бийлик өкүлдөрү, приоритеттерди туура бөлүштүрсөңүздөр, азыр элдин курсагын тойгузуш керек. Андан соң курсагы тойгул элдин билим деңгээлин жогорулатыш керек. Билим деңгээли жогоргон, дили тасарган элчи, мындай кыргызча дили тасарган эл бара-бара өзү эле акыйкат маалымат кайда экенин, кимде ким туура жазып, кимде ким ушу жүзү каралык кылып, фейк деп атпайбызбы, кайсылар бот экенин өзү айырмалап калат. Байкасаңыздар, мына акыркы 1-2 жылда эле элдер өтө тездик менен үйрөнүп атышат да, кимде экенинчи. Мындан аркыны элестетиш мүмкүн эмес. Аябай бат үйрөнөт. Бул мыйзамды кабыл алган өзүнүн элине ишенбестик деп мен баалайт элем да. Себеби өзүнүн элине ишенген адам, кыргыздын турпатын билген адам, кыргыздын ушу сөзгө ким кандай айтып атканын эл бат эле ээлеп коет. Оң жагын, сол жагын бат эле ак карасын билип коет дагы, анан дароо ошо бир өнүгүү жолуна түшөбүз. Себеп дегенде эл акыйкатты талап кылат. Биздин оюбузча акыйкат бул эки гана негизги түшүнүктөн турат. Бул акыйкаттуу мыйзамдар жана алардын аткарылышы. Ал эми ошол эки нерсени ишке ашырыш үчүн сөз эркиндиги бул абадай керек. Бул анын түбүндө жатат да. Сөз эркиндигин алып салса, акыйкаттуу мыйзамдар ишке ашырылбай калат. Элде баягы эле акыйкат кайда, адилеттүүлүк кайда деп эле анан баягы кайрадан өзүбүздүн айланган, кырк айланган жерибизге келе беребиз да. Ошондуктан мен суранат элем, урматтуу президентке да кайрылат элем. Мүмкүн болсо, ошо Сооронбай Жээнбеков артка кайтарды эле, сиз дагы ошол жол менен кетиңиз. Себеп дегенде бул маалымат, сөз деген бүгүнкүнүн жана келечектин эң чоң инструменти. Аны биз туура жолго колго алып албасак, эртең өзүбүз ушу буттан жыгылып, сөздөн дагы жыгылып калышыбыз мүмкүн да. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 28-июнда жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдаштырылган вариантын кабыл алган.